Жылдар өтіп жылдыз өчіп жаштық өтіп той жалын өчіп. Мен Наринса Ишалиева Ергешевна 1967 жылы 7 октябрда Баткен районуна караштуу Актырпак айылында төрүлгөм. Биз 7 тууганбыз. 74 жылы ошо Баткен районундагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектепте билим ала баштадым. 86 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтун музыка факультетине тапшырдым. Ошо аны ийгиликтүү аяктап 91 жылы ушул Карабулак айылына келип музыкалык филиалга, балдар музыкалык мектебинин филиалына иштеп калдым, комузчу болуп. Ошо комуз классынан сабак берип, ошо 34 жылдан бери ошол жерде эмгектенип келе жатам. Мен өзүм специм, фортепиано, пианисткамын. Ошо Карабулак айылына турмушка чыгып ушул жерге келип калдым. Анан пианинодон сабак бербей коюшту. Фортепианодон берде талап жок. Сен комузчу болосуң, комуздан сабак бересиң деп. Мен өмүрүмдө комуз кармаган эмесмин, бирок аракет кылдым. Комуздун дагы нотасы ошо фортепианонун нотасындай эле, бирок бир колу эле жазылат экен. Түнү менен даярданып, анан Карим агай, ошо чоң комузчу Карим агайдан консультация алчумун. Анан түнү менен даярданып келип, анан күндүз балдарга сабак берип, ошентип жүрүп, өзүм дагы үйрөнүп, балдарга да үйрөтүп келдим. Ал убакта ошо чоң лента менен айланчу магнитофон болчу эле. Ошо магнитофон, оор магнитофонду мектептикин сурап алып туруп, ошону нотага түшүрүп, керек болсо күйлөр дагы жок болчу. Бир гана чала кыз Исабаевдин Жашыл китеби болчу. Ошону бир китепти толук нотага түшүрүп, нотасын көчүрүп алгам да, өзүм нотун тетрадка көчүрүп, 4 күн, 5 күн дегенде ошо көчүрүп алгам. Толук азыркача сакталып турат. Көп комузчулар чыкты. Атап кетсем, ошо Абдысаламова, Бактыгүл, Сапажан кызы Тахмина, Элиза. Негизи бул айылда таланттуулар көп. Чар тараптуу таланттуу эл. 3 балам бар. Музыкага кичинекей балам кызыгат, комуз ойнойт, аккордеон ойнойт. Апам өзү да жамакчы болчу, мындай кошокчу болчу. Эгер кошок кошо турган болсо, айлап бардыгы келип укчу да. Мындай куюлуштуруп, аябай сонун ырдачу, үнү да жакшы болчу. Ошо атам менен апамдан өткөн го бизге ушул музыкага жакындыгыбыз атам менен апамдан, бир туугандарынан өткөн го. Кайра жаралып, кайсы кесипти тандайсың десе, дали мен музыканы тандаган болот элем. Себеби мен чын жүрөгүм менен ошо жакшы көрөм өзүм кесибимди. Үндөрү начар чыгып атат. Бирок ошого карабай, таза ойногонго аракет кылабыз, кыздар. Биздин музыкалык мектепте азыр филиалда ар бирибизде 11 окуучу бар. Ошондо 44 окуучубуз бар. Анан биз эми аябай талап көп. Окуучулар, окуйм деген окуучу аябай көп. Биз ошонун ичинен тандап шыктуусун гана алабыз. Ошо бөлүнгөн
окуучунун гана санын алабыз. Анан ашыкча ала албайбыз. Себеби бизге ошо 11ден бөлүнүп берген. Анан бул элде мындай таланттын кени деп койсо болот. Көп атактуу адамдар чыккан, мындай таланты бар, мындай өтө мындай кайраттуу эл да. Азыр менде азыр учурда 11 окуучу бар классымда. 11 дагы жакшы окушат. 3 биринчи класс, 2 экинчи класс, калганы ошо 3-4 класстар болуп кетти. Былтыркы бүтүрүүчүлөрдөн 3 кыз бүтүрдүм эле, 3-өө тең кызыл дипломго бүтүштү. Фестивалдарга, конкурстарга аябай жакшы катышып жүрүшөт. Айланчыкта сени көргөн кезимди, аялымды кара чумунай көзүңдү. Алан сайын ала качып кадегим, атагына ошондогу ай көз ирмим. Жылдар өтөп, жылдыз өчөп, жаштык өтөп, жалын өчөп. Жалгыз гана сен өчпөйсүң, ай сезимди.